Биздин аңгеменин каарманы Калыс көрүнүктүү, эмгекчил жигит эле. Армиядан кайтып келип, ал үйлөнүп, көп өтпөй эгиз балдардын ата-энеси болушкан. Калыс үй жумуштарын башкарып, цемент ташуучу болуп иштеген заводдо ал эң жаман жумушчулардын катарына кирген эмес. Сменадан кийин ал склад башчысы Абдыкул менен турмуш жөнүндө сүйлөшкөндү жакшы көрчү. Абдыкул байке, сиз кызык адамсыз. Товарлардын кампасы бар. Ар бир мык үчүн дүкөнгө чуркай бересиз. Мындай жумуштан кийин мен үйгө бир нерсе алмакмын. Же баарын төлөй турган акчасы бар миллионерсизби билбейм. Калыс, ошондуктан мен баарын сатып алам. Билесиңби, анткени мен миллионер эмесмин. Уурдалган нерсе кымбатыраак. Жаш кезимде базарда эт сатып, ал жерден таразадан алдачумун. Жана баардык ашыкча акчаларым ушунчалык акылсыздык менен сарпталган. Анан ошентип күндөрдүн биринде жүк ташуучу уну айдап калдым. Ашыкча алып, же эсептеп жатканда алдап баштаганыңда дароо же унаа бузулуп калат, же кардар акчага кетип, кайтып келбей алдап кетет. Же башка ушул сыяктуу нерселер кайталана берчү. Калыс, кантса да мунун баары күнөө. 8-осуятта Теңир мындай деген: уурдаба. Ой, коюңузчу бул осуяттарды. Буттагы кишендей болуп, алар жашаганга гана тоскоол болот. Бул мүмкүн эмес нерсе. Анда сен айтчы. Сенин балдарың сейилдегени чыгарда кийингенди жакшы көрүшөбү? Жок, кайдан. Аларды кийинткенче кыйналып бүтөсүң. Балдардын эмне тиешеси бар бирок бул жака. А эгер сен алардын өтүнүчү боюнча, аларды үйдөгү кийимчен боюнча көчөгө, сейилдегенге жиберсеңчи, анда кандай болот? Ой, анда кечинде ысытмалап калышат го. Жубайым экөөбүзгө мындай сейилдөөдөн эч кандай пайда деле болбойт. Кыйынчылык гана болот. Мына, көрдүңбү? Кудай бул биздин атабыз. Биз баардыгыбыз анын балдарыбыз. Анын осуяттары биздин кийимдерибиз. Аларды унутуп калсак, күнөө менен ооруп калабыз. Жана албетте, ысытмабыз көтөрүлөт. Балдар үчүн кийимдер жүк, бирок чындыгында суук аба ырайынан коргоо дагы да. Жогоруда өзүң айткандай, Кудайдын осуяттары сага кишендей көрүнөт. Бирок алар чынында баардык жамандыктан коргойт да. Жок. Мунун баары ойдон чыгарылган. А сиздин аңгемелериңиз болсо бир кокустуктай эле. Мейли, макул. Калыс. Баардыгы өзүң билгендей болсун. Эртеси Калыс үйгө жүгү бар машинасы менен түшкү тамакка жөнөйт. Кайненеси болсо босогодон: "Уулум, бир чака цемент алып кал да, короону оңдойбуз. Сенин ишканаң мындай жоготуудан жакырланбайт" дейт. Калыс болсо эч ойлонбостон компрессорду иштетти. Цемент шланг аркылуу жайбаракат чакага куюлуп жатты. Чака четине толгондо агрегаттын өчүргүчтөрү тыгылып калды. Анан баары тынымсыз агып жомоктогудай болду. Аялы дүрбөлөңгө түшүп, колунун астына түшкөн чүпүрөк менен тешигин жабууга аракет кылды. Пайдасыз болду. Кайненесинин айласыз аракети да текке кетти. Андан кийин көңүлү чөккөн эне шлангты көтөрдү да жаман аралашманын фонтаны бир нече метр бийиктикке чыгып, айлананын баарын цемент менен каптады. Калыс компрессорду өчүрүүгө жетишкенде резервуар бошоп калыптыр. Бирок короодо бүт аялдын иштерин оңдоого жетчүдөй цемент жайнап жатып калды. Калыс жана анын кайненеси үй бүлөсү чийке эстеликтердей болуп калышты. Ошондой эле цемент көлчүктөрү таш болуп катып калгыча тез арада жок кылынышы керек эле. Эртең менен Калыс жумушка араң жөнөдү. Короону цементтен тазалоо боюнча түнкү жумуштар. Жакындап калган жазадан коркуу да таасирин тийгизди. Абдыкул менен короодон жолугуп калды. Ал бир нерсе туура эмес болгонун байкады. Кандайсың, Калыс? Жакшыбы? Эмне болду? Дене табың көтөрүлүп калды. Жакшы элесиңби? Жок, жакшы деле эмес. Деп бүт окуяны айтып берди. Азыр эми жетекчиликке барам. Эмне болот билбейм ал жактан. Иштен айдап же соттошсо керек мени. Сен мындай кыл. Кылган нерсеңдин баардыгын мойнуңа алып, бүт чындыкты айт. Күнөөлүүнүн башын кылыч да кеспейт. Кабинетте заводдун директорунан тышкары башкы инженер жана сменанын жетекчиси да болду. Калыс. Айтчы, цемент унаасын кайда токтоттуң анан? Деп баштады директор. Калыс Абдыкул айткандай кылды. Анын аңгемеси учурунда эркектер жылмаюуларын араң кармап турушту. Калыстын окуясынан кийин директор кесиптештеринен сурады. Мейли, болор иш болсо болуптур. Андан ар жагын эмне кылалы? Эми күнөөлүү кылган ишин өкүнүп, оңолом деп убада берип жатат. Деди сменанын башчысы. Ал эми директор муну жыйынтыктады. Анда мындай, Калыс, сен быйылкы сыйлыктарыңдын баардыгын унут. Бирок айтып коеюн, дагы кайталанса толугу менен жооп бересиң. Суроолоруң барбы? Жок,
Жок. Андай болсо, чыгып ишиңди уланта берсең болот. Директор чогулушду аяктады. Кабыл алуу бөлмөсүнүн алдында Калысты Абдыкул күтүп турган эле. Калыс, эмне болдуң? Эмне дешти? Иш бүтти. Калыс кубанычтуу жооп кайтарды да, бир аз унчукпай туруп, кошумчалай кетти. Абдыкул байке, жумуштан кийин сүйлөшөлүчү. Мага жанагы осуяттар эмне экенин кайра айтып бериңизчи. деп Калыс осуяттарга кызыгып калган экен.